Мен айттым эле го. Рыфат ага оңой эле багынып берчү киши эмес. Жамандык артта калды. Кудайга шүгүр. Баары жакшы болот. Эми жакшылап ойлон. Акыркы 2 күндө болгон окуянын үстүнөн дагы катуу ойлон. Макул ага, макул. Рахмат Жесур. Чоң рахмат. Чечим чыкты. Жума күнү көрүстөн ачылат. Giре бериңиz. Эшикти кулпулап койдум беле. Саламатсызбы, тергөөчү бей? Бул жерде экениңизди капыстан билип калып учурашып чыгайын дедим. Саламатсызбы, угуп атам сизди. Мен тиги чынында убактыңыз болсо ылдый жакта сүйлөшүп отурсак болобу? Жок, болбойт. Тергөөчү бей, көп күн таксин корулууданын үйүндө жашадым. Сизге жашыруун болгон сырларды айтып бере алам. Ишиңизге пайдасы көп тиет. Эң сонун көрсөтмө берип атканыңызды айтып бересиз. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Кутман кеч. Кутман кеч. Рахмат. Тамагыңыз таттуу болсун. Айым жакшы элеспи? Ой, билбейм, бутумду кайрып алдым окшойт. Ох, оортуп атат. Тургузуп койчу. Дароо доктурду чакырайын. Кереги жок. Бөлмөм бул жерде эле. Сен мени тургузсаң? Макул, колумду кармаңыз. Мени бекем кармап басыңыз. Ошентип ансыз деле. Оортуп атат. Rahmat. Teşekkürler. Мурун бул жака келдиң беле? Ооба, Жесир экөөбүз бир жолу келгенбиз. Жесур менен жасабаган ишиң калган эмес го. Билбейм, сен айтып көрчү. Мен изилдеп чыккан элең го, билесиң да. Сени капа кылайын деп изилдеген эмесмин. Жесурга залака тийгизгин келген. Ошондой. Жесур мага жакпаганын билесиң. Ал үчүн күнөөлөбөйсүң. Ал адам жашоомдо пайда болгон биринчи күндөн бери баарын астын үстү кылды. Эми мени ага каршы колдонгун келип жатабы? Ар бир киши Жесурду сүйгөнүңдөй өзүн сүйүшүн каалайт. Бирок сенден анчалыкты күтпөйм. Жок дегенде азырынча. Сен мени Жесурга болгон сүйүүмдүн артынан тааныдың. Мен болсо сени Жесурга болгон жек көрүүңдүн артынан тааныдым. Туура. Ук. Сенден болгону бири-бирибизди жакшылап таануу үчүн бир мүмкүнчүлүк сурайт элем. Ошол эле. Жесурга каршы бир жаңылыштык да болсо жасабайм. Муну менден эч убакта суранбайсың. Макул. Жана бири-бирибиз менен ар дайым ачык болобуз. Сүйлөштүк. Анда жаңы башталган мамилебиз үчүн. Yeni başlangıçlar.
Senikini дагы эле кармашпаптыр го. Рахмат. Сеники дегениң кандай? Ал киши бир гана сен менен сүйлөшчү эле го. Абайлап сүйлө. Угуп калып, бале болбосун башыбызга. Туура айтасың. Сен да Корлууданын адамысыңбы? Таанышпызбы? Адалет Союзлу. Таанысыңбы? Адалет Корлуда дейсиң аны эми. Таксин Корлуданын аялы болгон ал азыр. Келеси о акмак десе. Ошончо жыл түрмөдө жатып чыгаарына аз калганда качып кеттир. Ушундай да болмок беле. Билгени болса керек. Көрдүңбү? Бул жер Корлууда. İzdegениңди таптыңбы? Айдоочу менен жөнөтөм дегениң үчүн кабыл алгам сунушуңду. Бул айдоочу жакпай атабы? Эми кайра ошончо жолду басып өтүшүң керек да. Башка сунушуң болсо? Жок. Макул. Болуп калабы деген үмүттү айттым эле. Сага такси чакырып берейинби? Жок, рахмат, өзүм эле. Бир аз баскым келди. Жолдон таап алармын. Макул. Анда кечки тамагың үчүн чоң рахмат. Сунушумду четке какпаганың үчүн сага рахмат. Көрүшкөнчө. Görüşkünçe.
Таксин Корлудадан жардам сурап кайрылдым. Бирок кабыл алган жок. Жалган. Калп айтат, жалган. Мындайды уят, шерменде дейт. Сизге дагы бир жолу эскертүү бере албайм. Эшикке чыгыңыз. Уксаңыз, Таксин Корлуданы бошотуу үчүн аракет жасап жатышат. Айткандарына ишенбеңиз, урматтуу сот. Суранам сизден, суранам. Сени жок кылам, Таксин Корлуда. Уктуңбу мени? Сени жок кылам. Сени өмүрүңдүн акырына чейин түрмөгө отургузбасам, мен Жесур Алимдар уулу болбой калайын. Кийимдерин алып үйдөн чыгып кеттиби? Ансыз деле көп кийим менен келген эмес го. Сизди билет го деп ойлогом. Жок, билген эмесмин, айткан жок. Бүгүн маандайын көтөрө албай убар болдум, Кемаль. Ноутбугун гана алып кетиптир ага. Түшүндүм, макул. Силер отуруп сүйлөшсөңөр да шашпай. Жакшы кал. Эртең менен апам оюнгонда чалып коерсуң. Макул ага, Кудай сизди колдосун. Рыфат агага салам айтыңыз. Рахмат сүйүктүм. Таксин Корлуда менен Жесурдун ортосундагы уруш талаш бүтмөйүнчө 2 жашка тынчтык жок. Сухан айымда болор болбоско таарынып кете бербей карманса жакшы болмок. Эмне кылсын, Кемаль? Бул жерде калса урушуп кетишет. Эң жакшысы бир аз убакыт көрүшпөй турушсун. Билбейм, эми ызы чуу бир аз басаңдасын. Мындай кылган болбойт. Сен биздин мамилебизге ишенесиңби? Эч кандай тоскоолдукка карабай, сага болгон сүйүүмө жолтоо болбогонуң үчүн чоң рахмат. Сухан Алимдар уулу. Сен экөөбүзгө ишенем. Михрима хайым, кечирим сурайм, көп жолу чалган экенсиз. Тескерисинче, сенден кечирим сурайм. Бүгүн кечке сага жолугайын деп аракет кылдым, болбой калды. Анан кеч болсо да чалайын дедим. Жок, эч нерсе эмес, сизди угуп атам. Жесур, Корхандын колунда Таксин Корлуданы түрмөгө отургуза турган бир кат бар экен. Бүгүн капыстан өзүнөн угуп калбадымбы? Эмне болгон кат? Рыза мага кайрадан кат жазган бекен. Жок, андай эмес. Бул Корхандын сейфинде катылуу турган кат экен. Анын үстүнө бүгүн атасын камап койгондо, ошол катты себеп катары көрдү дагы кеңседе чаң тополоң салды. Катты ким алды деп. Камера жазууларын карап чыкты. Ары бери эле чуркап жүрдү. Анан акырында ким алганы белгилүү болду. Катты Жахиде алыптыр. Анан Ал кетери менен мен да камера жазууларын айти балдарга каратып, катты жакындатып, чоң кылып көрсөтүп бер дедим. Карасам үстүндө гербке окшогон Кара Хасан уулу деген жазуунун жарымы жок кат экен. Михрима хайым, муну мага эмнеге айтпадыңыз? Жесур, мен да ошону айтып жатам. Жаздым, чалдым, сен жооп бербей жаттың. Ал эмес сүрөтүн да жөнөттүм сага. Телефонуңду карасаң? Сизге чоң рахмат, Михрима хайым. Дагы бир жолу чоң рахмат сизге. Азыр карайм, дароо эле. Макул, анан барганыңда мага чал. Шашканын карасаң. Жесур ага, атам көздөрүн ачты.
Рыфат ага. Рыфат бей, кандайсыз? Ата десем, күлімсіреді біраз. Рыфат ага. Ага. Аябай жакшы көрүнүп атасыз. Көз тийбесин. Көрөсүң го бат эле бутуна туруп кетет. Чоң рахмат. Доктор бей, Кудай сизге разы болсун. Чарчаткан жокпузбу? Азырынча сүйлөшүп тургула. Мейирман айым качан чыккыла дегенде чыгасыңар. Атаке, бар бұл жерде турушат карасаң. Рыфат ага, мени угуп атасыңбы? Мен жесур. Иш оңунан чыга баштады. Жакшы болуп кетесиң. Жакшы болуп кетесиң. Бул жерден аз күндө чыгасың. Эртең мененки тамагыңызды бөлмөңүзгө алып келейинби же ылдый жака түшөсүзбү? Коя тур. Эртең менен чыгып кетишим мүмкүн. Жардамга! Жогол, кеттим! Эмне болуп атат? Билбейм. Акмак! Келесо, сен эмне кылып атасың? Тез жогол бул жерден! Эмне болуп кетти? Уксаңыз, мен эч качан андай нерсеге барбайм. Мени кара. Бир жолу оңой эле иш жасап коесуң да, бир жылдык акчаңды алып жок болуп кетесиң. Эртең арызыңды жазганда кетип кал. Анан муну коюп бер. Бир жолу атымды угуп калып, мен эмне сага өмүр бою кызмат кылышым керекпи? Акмак, жогол дедим. Мен ойлогом, Эмнеде ойлодуң? Эмнеде ойлодуң дейм. Бир минут коя турсаңыз, тынчтаңыз, суранам. Эшикти каккылап, күч менен кирүүгө аракет кылды. чын айтам, андай эч нерсе болгон жок. Менин күнөөм жок. Сиз бул мейманкананын кардарысызбы? Ооба, жок. Мен барга келген болчумун. Анан бул айым менен сүйлөшүп калдык. Анан мени бөлбөсө чакыргандай болду. Эмне? Бөлмөмө кантип чакырдым сени? Калп айтат. Акмак калп айтып жатат, андай нерсе болгон жок. Макул. Сиз бара бериңиз. Сиз болсо мейманкананын күзөтүнө кайрылыңыз. Же полицияга арыз жазыңыз. Жок, бул таксин корулудан адамдарынан. Ошол киши жалдады муну, мен сезип жатам. Сен эмне деп дөөлүп жатасың? Өзүң чакырдың го мени. Жап оозуңду, шерменде болбой кетип кал бул жерден. Арыз жазасызбы? Сен бул кишинин ким экенин билесиңби? Билесиңби ким экенин? Бул тергөөчү, шаарчанын тергөөчүсү. Ага, уксаң, эки көзүм солуп калсын, чын эле. Сен мени жалгыз деп ойлодуң беле? Чын айтам, мен эч нерсе кылган жокмун. Айым, арыз жазасызбы деп сурап жатам. Каргыш тийгирлер, кимдин үстүнөн арыз жасайын, урматтуу тергөөчү? Козу карындай жайнашат айланамда. Болду. Сиз бул жерден дароо кетиңиз. Экинчи көзүм көрбөсүн, макулбу? Макул. Жогол тез. Эмне барыңар карап турасыңар? Аю шоу көрсөтүп атабы? Ой, тобо. Элге оюнчук болдук го. Коркпоңуз. Эч нерсе кылбай эле коркпоңуз деңизчи. Арыз жазыңыз десем, көнбөй жатасыз. Макул тергөөчү бей. Сизди көрөр менен бутуна тийбей чуркаган бойдон кетти. Кечирим сурайм. Сиздин да тынчыңызды алдым окшойт. Жакшы жатыңыз. Бейпилтүн. Бейпилтүн. Үй таап чыйып кетсем, жакшы болчудай. Иштер жайындабы? Жайында. Жетиштиңби? Ооба, жетиштим. Эч кимге көрүнбөй тез арада жогол. Макул. Гүлия Йылдырым.
же Айша Йылдырым? Иш учурунда кайсы ысымды колдоносуз? Аны өзүм билем, эмне керек сага? Кел, экөөбүз сүйлөшчү сөздөр бар. Эмне керек дейм? Артыңдагы куугундан кутулгуң келеби? Мындай айтайын, бүт тоскоолдуктан. Угуп атам. Азамат экенсиң. Мен сөзүмө турдум, Мехмет бей. Эми кезек сизде. Кудайдан тиле. Компьютерден тергөөчүнү жок кылчу бир нерсе табалы. Анан ошондо эмне кааласаң сурай бер. Ал жагы мени кызыктырбайт. Мен сиз каалаганды жасадым. Таксин курулууда бул ишке кубанат албетте. Ошондо бир тал чачыңа эч ким тие албайт. Кана эмесе, аны да көрөлү, буюрса. Айттырбай келгеним үчүн кечирим сурайм. Чынында келбе деп айтат деп корктум. Келбе деп айтат болчумун. Акыркы жолу ачуудан жер тепкилеп аткан жаш баланы көргөн элем. Ал ачуум сага эмес экенин жакшы билесиң. А мен мага ачууланып аткандай сезип атам. Рыфат бей кандай болуп калды? Жакшыбы? Жакшы. Дагы да жакшы болуп калды. Бүгүн жылыш бар экенин көрдүк. Сүйүндүм. Алсыз бир аз. Аябай эле алсыз. Бирок ушуга да шүгүр дейли, акырындап жакшы боло баштайт буюрса. Доктор да коркунучтун баары артта калды деди. Эң сонун. Сага тамак даярдайын. Жок, убар болбо.
Сен мага кат жазып аттың беле. Сага айтчу аябай көп сөзүм бар. Бирок жүзүңдөгү жек көрүүнү эстегенимде сөздөр маанисин жоготот экен. Сенин оозуңан чыккан ар бир сөз мен үчүн ушунчалык барктуу дейсиң. Мага ачууланып атасың. Сенби же менби? Көрдүңбү? Ар дайым ушундай кыласың. Албетте сен. Ооба, сага ачуулуумун. Ооба. Себеби шамал айдаган жакка учуп атасың. Сенби же менби? Сен. Мен экөөбүзгө ишенем деп атпадың беле? Көргөнүмдөй эле кымындаймас эле чыгаар менен жөн эле кетпей качып кетип атасың. Мен качкан жокмун. Болгону жек көрүүңө чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип атам. Атамды жай баракат териштирип күнөө таап мойнуна илсин деп. Экөөбүз чогуу иш алып бармак эмес белек, Сухан? Сен чогуу атамды күнөөлөгөндү каалап жатасың. Жок, мен ортодо бир чындык болсо, ошонун аныгына чогуу жетели деп атам. Бирок сен мени тытмалап жатасың. Колума камера алсам болмок экен. Жүзүң кандай абалга келгенин көрсөтмөкмүн. Мен сенин атаңды ушунчалык жек көрөм. Муну жашырган жерим жок. Ошол үчүн мен эки жакты тең карай албай жатам. Темир тордун аркасында жатканыңда сени көргөн атамдын сенчелик моокумаган гана эмес болчу. Ошондо да ууз сөздөрүңдү айтып калгансың. Мага 3 жан карызың бар Корлуда. Бул үндөр ар дайым угулуп турат. Туура болсочу. Андай нерсе болгон эмес. Мен болгону ортодогу чындыкты билгим келет. Атам менен аралыгым канчалык болсо, Мени менен да аралыгың ошончо. издегениңди тапкандан кийин башка жесур алдыман чыгып калабы деп коркуп жатам. Эгер атам сен ойлогон адам боло турган болсо, Ошол. Ал адам атаң. анда ачууң эки эсеге жогорулайт. Эгер андай эмес болсо, бактысыз болосуң. Анткени сен оюңда атамды түрмөгө жолдоп, жазасын да ойлонуп коюп турсуң. Мени болсо болгону жаныңда күбө катары колдонуу үчүн алгансың, башка эч нерсе жок. Мен бул жерге сени менен урушууга келген жокмун. Эгер үйгө кайтуумду каалап аткан болсоң, Жок, мен сенин качан гана каалаганда үйгө кайтаарыңды жакшы билем. Каалабасаң кайтпай турганыңды дагы билем. анда мен календарда бүгүнкү күндү чечим кабыл алуу күнү деп атап коеюн. Сен календарга эмне жазарыңды айтайынбы? Жесурдун ыраматылык атасынын жоголгон жыртык каты деп жазып кой. Сонун болот. Жарымын сен убакыт коротуп башка жерлерден бекер эле издептирсиң. Корхан катып жүргөн экен. Ким айтты аны? Мехрима хайым. Мен да ушуну айтып жатам. Чындыкты издейм деп коюп, душмандар биригип алып, бир жолдо чогуу баратасыңар. Жок, кат ошолорду экенин билем, түшүндүңбү? Жакиде алыптыр. Бул биз сүйлөш сөздөр эмес. Сенден бир гана нерсе суранам. Бир эле нерсе мен үчүн жаса суранам. Катты алып сага берейинби? Жок. Катты ал. Берки жарым менен бириктир. Анан оку. Бирок сен эле оку. Башка эч кимге көрсөтпө, сүйлөштүкпү? Сен эмне десең жасайм. Эгер ал өз жанын кыйган адамдын каты боло турган болсо, көрүстөн да ачуудан баш тартам. Бардык нерседен баш тартам, сага сөз берем. Сөз берем.
Сүйлөштүк. Кайгылуу кат жазба мага же коштошуу катын. Махаббат катын жолдо мага. Жазгың келсе. Özledi koynunda uyanmayı yar baygın sabahlara, hiçbir şey düşünmeden konuşmadan dalıp gitmek uzaklara, sonra düşmek ölüm gibi uçurumlara. Neredesin? Sesin nerede? Kirpinden düşen hüzün hala yerde. Hepsi boş kazanmalar, başarmalar dilediğim, onaylanmalar yoksun, haklıydı diyorum soranlara. Ve karanlık perde perde sönerken, gün seferden dönerken, başlar aynı tören. Hayat bıraktığı yerden tüm hızıyla dönerken, ben onu seyrederken, çıkar yeni akşam. Ben kedim yatağım, çok şikayetçi senden. Bir günü sen maga turmuşka чыгасың билесиңби? Neredesin? Эч качан андай болбойт. Nerede? Kirpinden düşen üzüm hala yerde. Hepsi boş kazanmalar, başarmalar dilerim, onaylanmalar yoksun, haklıydı diyorum soranlara. Ve karanlık perde perde sönerken, gün seferden dönerken, başlar aynı tören. Hayat bıraktığı yerden tüm hızıyla sürerken, ben onu seyrederken, çıkar yeni akşam. Ben kedim yatağım, çok şikayetçi senden.
sönerken, gün seferden dönerken, başlar aynı tören. Hayat bıraktığı yerden tüm hızıyla sürerken, ben onu seyrederken, çıkar gelir akşam. Ben kedim yatağım çok, şikayetçi senden. Эмне болду жалгызым? Үй тарапты карап жатам. Жок, үй бул жакта, дарактардын артында, көрдүңүзбү? Билем го жаным. Gölüz yok. Meyli. Sen de canımda olup жатасың. Аз калды жалгызым. Анан тынч жашоо башталат. Азыр эмне тынч жашаган жокпузбу? Кээде мен да сиз сыяктуу керексиз нерселерди унута алсам гана. Тарбиясыз. Эмнени унутуп атам? Эч нерсе унуткан жокмун. Жок. Сиз кез-кезде жашынмак ойноп турасыз. Убакыт менен жашынмак ойноп турасыз, апаке. Уақыт. Уақыт бул сенсиң. Уақыт аял сыяктуу. Эркелеткенди жактырат. Тизе бүгүшүңдү каалайт. Убакыт бутуңдун алдына келип түшкөн жалбырак сыяктуу. Кээде узун, чатышы жок чачка окшош убакыт деген. Чатышы жок узун чачка окшош убакыт деген. Оозуңан чыккан буу менен суулап, анан кайра арчып койгон күзгү сыяктуу. Убакыт деген. Убакыт үйүбүздөгү дарактардын аркасындабы? Кетелиби, кайталыбы? Кандай дейсиз? Бул жакта. Байке, каяктасың? Күт дедің го, чарбадан чыга элекмин, сени күтүп отурам. Жахидечи? Сейил деген чыкты, келип калат азыр, эмне болду? Атам үйдө эмес болсо, силерге жолугуп кетейин дедим, андан чыгып устаканага барам. Макул, кел анда. Жесур атасынын мүрзөсүн ачтырат экен го, ошондойбу? Барганда сүйлөшөлүчү. Ай, менин жаным сейилдеп келдиби? Беттери кып-кызыл, шип-ширин болуп калыптыр го? Кошоматчы. Коюңузчу Фиген айым, кошоматчы эмесмин. Тарымба, бирок чын эле кошоматчысың. Маанайы жакшы бүгүн буйруса. Жесур бей менен сейилдес ушинтип калат экен да. Жүрүңүз жуунуп чыгалы. Чогуу? Кайдан чыкты бул жуунуш керек? Ванна деген сөздөр. Кудай сизге узун өмүр берсин. Ага, мен бүгүн мейл жөнөтөйүн деп компьютерге отургам. Анан сиздин программаларыңыз бар го, ошолор иштей баштады. Кайсынысы? Ысымын жазарыңыз менен ал жөнүндө маалымат берет го, ошол.
Убагында ал системаны корулуда үчүн атайын жасаткан болчумун. Азыр болсо ким жөнүндө маалымат алгым келсе, баарын жазып чыгарат. Түшүндүм ага. Эмне болуп атат? Бул эмне? Тергөөчүнүн бүт досьелерин жана жазган каттарын бул системанын жардамы аркылуу окусак болот. Чын элеби? Айтып бердим го кандай иштеш керек экенин. Хусейн, эмне таптың бул жерден? Кол утун байлай турган бир материал таптым дечи мага. Жок, тилекке каршы убакыттын тардыгынан карай алган жокмун. Бирок бүгүн жакшылап карап чыгам. Азырынча баары таза көрүнүп атат. Балким жеке жактарга бул компьютерин колдонбойт. Я мен кайдан билейин, түшүнбөйм бул иштерди. Тиги кишини тааныйбыз да, ал да жакшы. Жок дегенде бири-бирине эмнелеп жазгандарын көрүп турабыз. Мага жыйынтык керек, жыйынтык мүдүрүм. Дагы бир жаңылык, тергөөчү бул жакка иштөөнү өзү тандаптыр. Ошондойбу? Мындан да жогору турган жумуш сунуш кылынган экен. Бирок биздин Тайфун иштен бошотулгандан кийин арыз жазып кайрылыптыр. Ушул шаарчага келүү үчүн аракети чоң болуптур. Себеби эмне экен? Жесурдун аркасында турган тааныштардан болуп чыкпасын. Бир изилдеп көргүлөчү эмне чыгаар экен. Биз изилдеп көрдүк, эч нерсе таба алган жокпуз. Бул мага өтө кызык көрүнүп атат. Анда бул адам жерибизге корулуудан абасына, суусуна кызыгып келди дейсиңерби? Изилдегиле, жакшылап изилдегиле. Билели эмне болгон тергөөчү. Кош келдиң. Кандайсың, баары жайындабы? Жакшы. Кош келдиң. Кое тур, ордуңдан жылба сен. Чыны кошуна болдук. Сен мага келдиң, мен сага. Ооба, кече келип кетиптирсиң. Ооба, бардым сага. Ширин сени келип калат күт деди. Корхан чалып, атаңдын башына жабышкан балени уккандан кийин ал үйдөн кантип чыгып кеткенимди билбей калыптырмын. Чынында мен убактым тар. Бул каттын жарымын алганы келдим.